Эмесе биз жогоруда демократия жөнүндө, демократиянын ал жерде кандай учурларда пайда болоору, кандай учурда бузулаары, демократия эмес режимдердин аттары кандай болот, биз жалпы жөнүнөн бир топ теоретикалык калыпка салып бир нече кейстерди негизи демократизация темасы салыштыруу политологиясында кай жактан кандай ыкмалар менен каралаарын бир топ карап келдик. Эми биз кыргыз саясатына кайтып көрөлү. Кыргыз саясаты жөнүндө биз эмне айта алабыз? Кыргыз саясатынын өзгөчөлүгү эмне болду? Бизге жалпы эле кыргыз саясатынын өзү жөнүндө сөз кылууну максат кылбайбыз, бирок кыргыз өлкөсүндөгү могу демократизация деген аженда канчалык деңгээлде маанилүү болуп турат кыргыз коому үчүн? Анын демократизация кыргыз өлкөсүндө ушул Кыргыз Республикасы эгемендигин алгандан бери ал кандай тагдырларга туш болду, канчалык кайсы учурда өнүктү, кайсы учурда артка кайтты, ушул тууралуу дагы бир топ ага саресеп кылып, аны талдап көрүү маанилүү деп ойлойм. Кыргыздагы демократизация деп эмесе киришип кетели. Билесиздер, биз демократияны буга чейин анын аныктамасы кандай экенин, аны кантип аныктаса болоорун айттык, бирок биз ар бир аныктамалар менен демократия, кыргыз өлкөсүндөгү демократиянын деңгээлин өлчөбөй кыйналбаш үчүн биз эң универсалдуу болгон бүгүнкү учурда илимпоздордогу абдан кеңири шилтеме берген бул эл аралык уюм бар, Freedom House деген. Ошол Freedom House'тун демократияларды өлчөө ыкмасы жөнүндө кыскараак айтып кетейин дагы. Анан ошонун өлчөмү менен Кыргыз Республикасындагы демократияны өлчөйбүз. Анан өлчөп көрүп, анын себептерин, ошол жыйынтыкка алып келген факторлорду анализ кылып, талдап көргөнгө аракет кылалы. Билесиздер, Freedom House анда абдан илимиге жакын болгон методология бар. Ар бир өлкөдөгү, дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн демократиялык абалын булар мындай өлчөп жүрүшөт да. Аны деталдарына баарына токтолбойм, бирок эң ачкыч катары биз Freedom House'тун бир 3 ачкыч ченемин айтып кетсек болот. Бул биринчиси, Freedom House ар бир өлкөнү карап атканда, ал өлкөдө сөз эркиндиги барбы же жокпу? Ушуга көңүл бурат. Экинчиси, ал өлкөдө саясий эркиндик барбы, жокпу? Бул деген нерсе ошол өлкөдө саясий партиялар канчалык, же болбосо саясий акторлор канчалык саясатка аралашканга шарт түзүлгөн, мүмкүнчүлүк түзүлгөн, уруксат берилген, ошону карайт. Анан үчүнчү, атуулук эркиндик. Бул атуулдар дагы өз алдынча уюмун түзүп, ал жердеги атуулук коом, мисалы civil society, ошого окшогон нерселер канчалык деңгээлде уюшкан, ушуну карайт. Ушул 3 негизги критерий менен алып Freedom House өлкөлөрдү бүгүн биз билебиз, демократия, жарты демократия жана авторитаризм деп 3 категорияга бөлүп келет. Мисалы, алар айтат, 1 деген балдан 2,5 деген балга чейин бал алган өлкөлөргө ал демократия деп ат коюп жүрөт. Тагыраак айтканда, эгер 1 деген балды берсе кайсы бир өлкөгө, бул эң демократиялуу, дүйнө жүзүндөгү эң эркин өлкөлөрдүн бири деп карайт. 2,5 болсо, ошол эң эркин деп каралган өлкөлөрдүн эң авторитаризмге жакыныраак чеги, бирок 2,5 деле ошол өлкөдө минималдык, жок эле дегенде биз жогоруда айткан Роберт Далдын демократиясынын аныктамасына ылайык келген демократия бар деп карайт. Андан кийин 2,5дан жогору, мындай тагыраак айтканда 3төн 5,5га чейин бал алган болсо, 3төн 5ке чейин бал алган өлкөлөргө Freedom House ал өлкөлөр partly free, мындай жарым-жартылай эрк экен, бул жарты демократия деп баа коюп жүрөт.
Андан кийин 5,5-дан 7-ге чейин бала алгандар болсо, бул өлкөдө такырлуу демократиянын жоктугу, бул өлкө авторитаризмге чалдыккан өлкө экен деп айтып кетет. Эми мисалы бул жерде биз билген кайсы өлкөлөр бар дегенде айталы, могу 5,5-дан 7-ге чейин биздин кошуна өлкөлөрдөн дээрлик бардыгы эле бул Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан 7 деп алып жүрөт, дээрлик Түндүк Корея менен окшош бала алып жүрөт. Казакстандагы азыр 5,5-6-нын тегерегинде алып жүрөт. Бул дагы авторитардык мамлекет деп каралат. Россия дагы 5,5-6-нын ортосунда жүрөт. Бул дагы эркин эмес, демократиялык эмес мамлекеттердин категориясына кирип жүрөт. Кошуналардан дагы ийгиликке жакын болгон өлкөлөр кимдер дегенде, биз айта алабыз. Биринчи бул Моңгол өлкөсүн айтсак болот, Монголияны айта алабыз. Моңгол улусунда демократиянын абалы бүгүн 1,5-2-нин ортосу делип жүрөт. Бул деген нерсе абдан жакшы. Моңгол улусундагы демократиянын деңгээли бүгүн Чыгыш Европа өлкөлөрүндө кандай болсо, эч айырмасы жок деп эсептелет. Булар 90-жылдан бери ошол деңгээлден. Башында монголдор 2,5 бала алып жүрчү, эң аягында ал менен. Бирок акыркы 10 жылдын ичинде булар абдан демократиялык абалы жакшырып, бүгүн Чек Републикте кандай болсо, Поландда кандай болсо, Румынияда кандай болсо, Хангариде, Венгрияда кандай болсо, Булгарияда бүгүн кандай болсо, Моңгол улусунда дагы демократиянын абалы бирдей. Мындайча айтканда биздин посткоммунисттик өлкөлөрдү айтып атам да. Арине Америка, Норвегия, Финляндия, Жапан булардын баарында 1,5 ушунун тегерегинде Жаңы Зеландиялар булар өнүккөн демократиялар деп айтсак болот. Эми Кыргыздын абалы кайсы жерде болушу мүмкүн? Кыргыздын абалы бүгүн мен көрсөтүп бере турган болсом, могу жерде турабыз биз. Мына 5 менен 5,5-дын ортосунда турабыз. Биз авторитаризмге абдан эле жакын болуп турабыз да. Демократияга жакыныраак болгонубузда биз жок дегенде мына 3 деген балл алсак, жок дегенде 3,5 алсак, биз демократияга жакыныраак өлкөлөрдүн категориясында болмокпуз. Бүгүн 3 деген кимдерде бар дегенде биз айтсак болот, бүгүнкү күндө Жоржия, Грузияда бүгүн 3,5, Украинада 3 болуп турат. Түркияда бүгүн 3,5-дын тегерегинде деп турат да. Бизге керек болсо демократиянын абалы Түркиядан дагы абдан начар. Ошон үчүн мына жерде биз Freedom House акыркы 2011-жылдан бери, 2010-жылдан бери бизде экинчи мындай so called revolution же болбосо так называемый революция болгондон бери, же тырмакчанын ичиндеги революция же төңкөрүш дейлиби, 2010-жылкы төңкөрүштөн кийин бизде демократиянын абалы бир аз жакшырды. Анткени ал учурда биз 5,5-да болчук, 5-тен 5,5-дан 5-ке чейин бир аз жакшырып, ошол статус-кво бүгүн 2018-жылга чейин 7-8 жылдан бери бизде демократиянын абалы же оңдолбойт, же жаман да болбойт. Бирок акыркы мезгилде сөз эркиндигине доо кеткени абдан чочулатып баарыбызды. Эл аралык уюмдар дагы бул тууралуу көп байма-бай рапортторду берип, өздөрүнүн макалаларында, өздөрүнүн акыркы берген бааларында буга басым кылып айтып келишет. Эми графа менен алып карай турган болсок, Кыргыз улусундагы демократиянын абалы кандай эле деп карап көрөлү. Тарыхка карап көрөлү. Биз 1991-жылы 31-августта Кыргыз улусу өзүнүн эгемендигин жарыялап, өз алынча өлкө болду дейли. Ошондон бери бүгүн мына 27 жыл өтүп отурат. 27 жыл ичинде бизде демократиянын абалы кандай эле? Могул жерде графа менен алып карап көрөлү. Бизде 1990-жылы биринчи жолу шайлоо болду. Парламентте президенттик шайлоо болду. Анда демократиялык жол менен шайлоо жолу аркылуу бизде жаңы президент шайланды. Андан кийин 1990-жылы ошол учурдагы биздин легендардуу парламент
алгачкы жолу өзүнүн эгемен конституциясын кабыл алганда Freedom House бизге 3 деген баал баа берип атат. 3 деген баал. Ошол учурда биздин кошуна эң жакын өлкө, биздин бир тууган эл монголдор 2,5 баал алган экен. Ошол учурдарда Кыргыз менен монгол Борбор Азиядагы эң демократияга үмүт берген, эң перспективалуу, эң келечектен чоң үмүт берген көчмөн эки өлкө болду деп илимпоздор жазып, буну Монгол өлкөсүн болсо, бул Азия, ички Азиядагы же болбосо Борбор Азиядагы аномалия деп ага ат берген болсо, Кыргызды болсо, айрым америкалык журналдар болсо, Кыргыз Республикасы болсо демократиянын дамбасы экен, тирек экен деп бирөө ат койгондо, аны айрым бир журналдар Борбор Азиянын демократиянын аралчасы экен деп бирөө журналга жазып жибергенден кийин бул сөз популярдуу болуп кетти. Бирок чынында Кыргыз Республикасы чындап эле демократиянын аралы деп илимпоздор баа берген эмес. Бул болгону мындай көптүрүлүп популисттик сөзгө айланып кеткен мындай фраза болчу. Бул сөз бирок деген менен баары бир 3 балл алган үчүн Freedom House'тун 2,5-на абдан жакын болгону бизге абдан мындай табышмак да. Бул учурда биз старт башталды дейли, демократизация ийгиликтүү башталды. Бирок тилекке каршы 2000-жылы биздин алгачкы шайланган президентибиз конституцияны бузуп, 3-чү жолу шайлоого барганда Freedom House Кыргыз өлкөсүнөн түңүлүп, демократиясынын келечегинен түңүлүп, анан жок, бул өлкөдө мыйзам, эң негизги мыйзам бузулду, тепселди деп 5,5 баа берет. Ошону боюндан биздин Кыргыз Республикасында 5 жыл авторитаризм сүрдү. 2005-жылы анан бизде төңкөрүш болгондон кийин түлүп төңкөрүшү, мындайча айтканда түлүп революциясы деп айтып жүрүшөт. Бирок аныктамага келгенде өлкөдөгү коомдук формацияга карап биз төңкөрүш деп эле баа берет да буну илимпоздор. Ошондо бизде бир аз абал оңдолгон билинет, 5 болупчу. Freedom House араңдан ардаң жарты демократияларга кошот. Бирок 2008-жылга чейин абал статус-кво сакталат дагы, анан кайра эле 2009-да бизде киши өлтүрүүлөр көбөйүп, 2007-жылдын аягындагы парламенттик шайлоодон кийинки таза эмес шайлоолор, анан 2009-жылкы президенттик шайлоодогу дагы таза эмес шайлоолор толугу менен өлкөнү кайра мурдагы авторитардык абалына кайтарат. Анан кайра биз 2010-жылкы экинчи төңкөрүштөн кийин кайрадан бизде шайлоо өтүп, оппозициядагы маанайдагы мисалы партиялар, мисалы айталы Ата журт партиясы элдин баарын оозун ачтырып, 1-орунду алганы бизге белгилүү. Ошондо бул өлкөдө кантсе дагы саясий эркиндик бир топ жаралыптыр деп эл аралык уюмдар кайра бизге жакшы баа берген. 2010-жылы 1-чи парламенттик шайлоодон кийин момунтип биз 5 балл алып, анан ошо бойдон бизде статус-кво бүгүн. 5 балл бойдон турабыз. Кыргыз Республикасында демократиялык абал бүгүнкү күнгө чейин оңдолгон да жок, жаман да болгон жок. 2010-жылдын башында кандай болсо, ошо бойдон турат. Бирок жогоруда айтып кеткендей, сөз эркиндигине бир топ доо кеткени бизге белгилүү. Эми бул жерде мен негизинен бир чоң суроо койгум келет бул жерге, Кыргыз демократизациясы деп, бул жерде графаны көрсөткөндөн кийин чоң мен суроо койгум келет. Буну research question деп коелу. Чоң суроо да. Эмне үчүн Кыргыз Республикасында башында 3 деген абдан жакшы балл алган өлкө, үмүт берген өлкө, эмне үчүн ара жолдо калып демократиясы 10 жыл өткөндөн кийин эле бузулуп, кайра үмүт пайда болуп, кайра бузулуп, кайра үмүт болуп, бирок эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин демократия абалы биздин өлкөдө оңдолбойт? Бул чоң суроо баарыбызды кызыктырышы керек.
Бул суроонун жандырмагын бир нече жооптон көрсөк болот да. Биринчи жооп катары биз айтсак болот, биздин өлкөнүн мамлекеттүүлүк маселеси абдан чоң турат биздин өлкөдө. Буну айтканда stateless problem деп койсок болот. Кыргыз өлкөсүндө мамлекеттүүлүк маселеси чечиле элек. Ошон үчүн өлкө биз демократия сыяктуу аженда же болбосо тапшырмаларга фокус кылып, ошолорго көңүл буруштун ордуна биз көбүнчө экономика же болбосо мамлекет куруу деген сыяктуу мындай компанияларга көп көңүл буруп, демократизация мындай артта калып кеткен учурлардын бири деп айтсак болот. Биринчиси. Экинчиси баягы жогоруда айтып кеткендей, жаңы түзүлүп келе жаткан мамлекеттердин ичинен жаңы туулуп келе жаткан демократизациясы башталган өлкөлөрдүн ичиндеги демократиянын сапатынын проблемасы келет. Бул деген нерсе ошол өлкөдөгү мамлекеттик институттар, демократиялык институттар менен ал жердеги саясий акторлордун жүрүм туруму дал келеби, келбейби деген чоң маселеде турат да. Бул кээ эле биздин өлкөдөгү формалдык институттардын ролунун чоң экендигин айтып кетсек болот. Анан бул негизинен өлкөдөгү бүгүнкү күндөгү эки чоң проблемалардын, чоң факторлордун бири биздин өлкөнү могу демократияга алып келбей атканын айтсак болот.